Кышты кынап салып жаткан Калыпжан 6 жылдан бери курулушта иштейт. Башында кыш ташып, кол арага жараса, эми кадимкидей олуттуу орду бар. Дасыккан кыш кыноочу. Бул жерге келгенибизге быйыл келдик. Мына жаңы объектти өзүм алып, ушу балдан чогултуп келип, жумуш кылып, мына келип атасыңар. Жасадык. Уже бүтөйүн деп калды буюрса. Мен жумушум только кирпич коем. Башка жумуштарга аралашпайм. Буюрса спорт зал көтөрүп атабыз бул жерден. Жашынакай спортчу Кыргызстандын желегин көтөрө турган балдар чыгат. Буюрса жакшы ниет менен иштеп атабыз. Тамак аш жакшы. Башка жерге барса да ушундай тамак аш берет. Сонун. Жатаканага келсек, жатаканада жакшы. Сонун. Зарплата объемго иштеп атабыз биз. Зарплата эмес. Объемго $1000 тапабыз бир айда. Калыпжан Жалал Абадтан Таласка келип иштеп жатат. Айтымында акыркы жылдары мамлекеттин каржылоосу менен курулуп жаткан объектилер көп. Ошондуктан колунан иш келген курушчулар сырттан тапкан акчаны мекенинде, үй бүлөсүнүн жанында жүрүп дагы тапса болот дейт. Жумуш көп, бирок жумушчу жок болуп атат. Ушундай усталар болгон болсо, ушундай фирмаларга келсеңер, акчасы тиет, берет. Ал эч ким эч кандай эме кылбайт, акчасын бербей качып кеткендер жок. Жакшы. Бар жок жакшы. Келсеңер, жакшы иштейсиңер. $1000 чейин түшүрөт иштегенде. Өзүбүздүн мамлекетте иштей берген жакшы. Акча таап атабыз, курсагыбыз ток, жакшы таап атабыз болгондо эми. Ушу Москвада таап атканда да бул жерде таап атабыз да. Биор компаниясы 2012 жылы түптөлгөн. Андан бери республикадагы курулуш объектилеринде иштеп, бир катар маанилүү долбоорлорду аткарган. Учурда Таласта эле 2 ири объектиде иш жүргүзүп жатат. Анын бири Көктөкөй айылындагы Шеркулов атындагы 275 орунду мектеп. Учурда жумуштар 65% аяктап калды. Экинчиси Ынтымак айылындагы курулуп жаткан Капалов орто мектеби. Бул Биор компаниясы 2012 жылы түптөлгөн. Бул убакытка чейин Бишкекте көп кабаттуу этаждарды салганбыз, нарында завод салганбыз. Бишкектен азыр болсо ушул Таласта Шекербек Шеркулов атындагы 275 окуучу мектептин ордундуу мектептин имаратын салып жатабыз. Биздин максат сапатына кароо. Учурда бул ишкана куруп жаткан Таластагы 2 объектиде 40 жумушчу иштеп жатат. Дагы 25 керек. Жатакана уюштурулган, маалы менен ысык тамак да берилет. Азыр биздин жумушчулар бардыгы ыраазы. Айлыктарын кармабаганга өз убагында бергенге аракет кылабыз. Азыркы учурда бул жерде Шекербек Шеркулов атындагы мектепте 10 киши иштеп жатат. Бизге дагы бир 25 кишиге чейин жумушчу алууга муктажбыз. Келип иштейбиз десеңер, усталар ушу крыша жабуу боюнча шыбакчылар, кладчиктер келсеңиздер, Капалов мектебине, Шекербек Шеркулов мектебине келсеңиздер, биз кабыл алууга дайынбыз. Таластагы Биор курулуш компаниясы курушчуларга бош жумуш орундарын сунуштайт. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков.